Саламатсыздарбы, Назар ТВ каналынын көрөрмандары, күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырып, мен Кумара Сагналева. Кыргызстанда ички каттамдарды жандандыруу пландалууда. Манас эл аралык аэропорту Жалал-Абад жана Баткен облустарына ички каттамдарды жандандырууну пландаштырып жатканын республикалык штабтан кабарлашты. Ага ылайык Бишкек-Баткен Бишкек багыты боюнча каттам 2020 жылдын 15 сентябрынан баштап жумасына бир жолу шейшемби күнү ишке ашырылат. Бишкек Жалал-Абад Бишкек багыты боюнча каттам ушул жылдын 18 сентябрынан баштап жумасына бир жолу жума күнү учат. Каттамдар Тез Жет авиакомпаниясы тарабынан жүргүзүлөт. Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда туруктуу авиакаттамды кайрадан калыбына келтирүү маселеси чечилди. Бул тууралуу 10 сентябрда Жарандык авиация департаментинин жетекчиси Курманбек Акышев билдирди. Анын айтымында учактар алгач жумасына 2 жолу 17 сентябрда каттай баштайт. Ал эми сентябрдын 2 жарымында Өзбекстанга да учактар туруктуу негизде каттай турган болду. Бишкекте санитардык эрежени сактабаган коомдук транспорттун айдоочуларына 500 000 сом айып салынды. Бул туурасында мэриянын маалымат кызматы кабарлады. Шаардык транспорт башкармалыгынын адистери санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору, Кайгол милициясы, транспорт жана жолдор министрлигинин транспорт инспекциясы менен биргеликте күн сайын текшерүүгө чыгып жатканы айтылат. Анда коомдук транспорттун ичиндеги санитайзердин бар жогун, санитардык тазалык жана аралыктын сакталышын карашат. 1 июндан 10 сентябрга чейин 3981 транспорт санитардык текшерүүдөн өтүп, 284 протокол толтурулган. Натыйжада эреже бузуу боюнча салынган айып пулдун суммасы 519 000 сомду түздү. Араганда саясий партиянын үгүт материалдарын жыртып салган кишиге 30 000 сом мөлчөмүндө айып салынды. Бул тууралуу бүгүн 11 сентябрда Ош облусунун алдыдагы шайлоого даярдыгы боюнча жыйынында маалым болду. Шайлоо штабынын башчысы Ахматжан Махамадовдун айтымында айрым агитаторлор башка партиянын үгүт материалдарына зыян келтиришет. Жакында Арабанда мас адам бир партиянын 4 үгүт материалын жууп салды. Бул үчүн ага 30 000 сом айып салынган. Ал кишинин мындай айып пулду төлөөгө мүмкүнчүлүгү жок. Бирок жергиликтүү бийлик үгүт материалдарын бузгандыгы үчүн жоопко тартыла турганын айтууга тийиш. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов тууралуу жаңы китеп түрк тилинде жарык көрдү. Китептин бет ачары Улуттук илимдер академиясында өтүп, иш-чарага эмгекти чыгарууга чоң салым кошкон Улуттук илимдер академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институтунун кызматкерлери жазуучуну терең баалаган окумуштуу илимпоздор жана Түркиянын Кыргызстандагы элчилигинин өкүлдөрү катышты. 30га жакын өлкөнүн окумуштуу илимпоздорунун эмгектери камтылган бул тарыхый китеп Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын колдоосу менен чыгарылды. Андагы 100га жакын макаланын көпчүлүгү Кыргызстандын окумуштууларына таандык. Түрк тилдүү эл үчүн маанилүү болуп эсептелген бул эмгекте Айтматов таануудагы кийинки учурдагы жаңы пикирлер, көз караштар камтылган. Ушуну менен жаңылыктарды жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Кумара Сагналева болду. Саламатта туруңуздар.